Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Менин атым Касым. Бүгүн мен силерге Symfony фреймворкту орнотуу тууралуу айтып берейин деп жатам. Symfony'ни орнотуудан мурда бизге Composer аттуу курал керек болот. Бул куралды көчүрүп компьютерге орнотуу үчүн төмөндө көрүнүп турган адрести колдонсоңор болот. Бул адреске киргенде төмөнкүдөй веб баракча ачылат дагы. Бул жерде Composer setup.exe деген файлды компьютерге көчүрүп алып, аны орнотуу керек. Эми экранда көрүнүп турган адреске кирип, Symfony программасын орнотуучу setup.exe файлын компьютерибизге көчүрүү керек. Сүрөттө астында жашыл сызык менен белгиленген баскычты басканда setup.exe файлы компьютерибизге көчүрүлөт. Файл көчүрүлүп бүткөндөн кийин аны иштетиңиз. Composer жана Symfony программалары орнотулгандан кийин Symfony проектин түзүп баштасак болот. Ал үчүн адегенде консолдон биздин проект орнотула турган папканы ачып алышыбыз керек дагы. Андан кийин сиз көрүп турган буйрукту берүү керек. Бул сүрөттө жогоруда айтылган буйрукту берүү мисалы көрсөтүлгөн. Мында My Project Name'дин ордуна проекттин туура атын жазуу керек. Эгерде баары туура аткарылган болсо, экранда төмөнкүдөй көрүнүштү көрсөк болот. Эми консолдон жаңы эле түзүлгөн проекттин папкасына кирүү керек. Ал үчүн cd буйругун колдонобуз. Биздин учурда проекттин аты lesson деп аталат. Ошондуктан cd lesson буйругун берип жатабыз. Проекттин папкасына киргенден кийин Symfony веб серверин иштетип баштасак болот. Ал үчүн Symfony server start буйругун беришибиз керек. Экрандагы экинчи сүрөттө бул буйрукту берүү ирети көрүнүп турат. Эгерде баары туура аткарылган болсо, сүрөттөгүдөй абалды көрө алабыз. Эми жаңы эле түзүлгөн Symfony проектин браузерден көрсөк болот. Ал үчүн браузерди ачып, экранда көрүнүп турган адреске кириңиз. Жыйынтыкта сүрөттөгүдөй көрүнүшкө окшогон веб баракча ачылышы керек. Мына ошентип биз Symfony фреймворктун жардамы менен бир проект түзүп көрдүк. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.